чемпионатқа чыгасыздар. Биринчи жакшы көрүп, ага жетпей алган бала армандуу сүйдүм экинчи. Башында жаман көрөсүңөр, бирок аягында ыйлайсыңар. Сен менин териңимде жеттиң ай. Жамгырлуу түндө түнөр бар болсо, үйүм жакшы. Салам достор, бүгүн биз акыркы сабак сериалында Айба Братандын ролун ойноп, кыргыз элине белгилүү болуп калган Чыңгыз менен маектешебиз. Бүгүн бир гана актёрдук чеберчилик эмес, башка өнөрлөрүн дагы көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Негизи эле спортко жакын окшойсуз, байкашымча баскетболго ойноп турсуз, андан кийин залдарга барып турасыз. Ооба, фитнеске барам. Көбүнчө ошол жак. Эми фитнеске барып, тренировка алгандан кийинки сезим бар го. Ошол жагат денең ооруп, өзүмчө чарчап, эртесин кайра мотивация алып, кайра келип, ошол сезим жагат, ошондуктан келем. Качок болгуңуз келеби? Жок, анчалык качок болгум келген жок, если честно. Анчалык качок болуп кетсең дагы анда неме болуп калат экен да. Окшош образдарды берип баштайт экен да. Ошондуктан кичине денен кармап туруш үчүн эле форманы сактап. Андан башкачы дагы кандай спорттун түрү менен машыгасыз? Андан башка спорттун түрү менен машыккан эмесмин. Бильярд эми үйрөнүп атам да. Мурун барчу эмеспи? Бильярд мурда ойноп турмун ошо. Могу Жалалатка бардым дейт, ошондо 4-чү жолу ойнодум. 4-чү жолу ойногондо эле нормально ойнодум да. Мындан кийин ойносоң жакшы болот. Мындан кийин ойносом жакшы. Чемпионатка чыгабыз деп койду. Экинчи курстан бери ойной элекмин баскетбол негизи. Акыркы жолу ошо Манаска ойногом. Ошондон кийин ойной элек. Могу залга ошо 2 жылдан бери эми кирип атам да. Негизи бул жакта Манаста кандай оюнчу болуп ойнойт экенсиз? Бул жакта разыдящий болчумун. Разыдящий деген бул эми топту алып жүрөт да постоянно. Аракет бар болчу да. Ийгиликтер болду эле ошол тармакта, баскетбол тармагында. Көп жакка бардык, токмокто ойноп жүргөндө деле көп жакка бардык. Дипломдор бар үйдө, медальдар бар. Манастын атынан тоже медальдар бар, дипломдор бар. Универсиадага да ойночук го. Ошо. Өзүңүзгө аябай жагат болчу, Ооба, хобби. Азырчы кээде ойноп турасызбы же такыр таштап койдуңузбу? Такыр таштап койдум. 2 жылдан бери биринчи жолу келип атасыз. Ооба, бул жака 2 эмес 3 жыл болду даже. Азыр актер болуп атпайсызбы? Именно баскетбол ойноп, ошо аткарайын деген бир эгерде ошондой роль болсо аткарат белеңиз? Аткара бермекмин. Мага роль берсе эле аткара берем да. Бирок немени аткара албайм да. Аял болуп же кыз болуп аткара албайм. Кээ бир терс көрүнүштөр бар, ошолорду кыла албайм, андан башкасын аткара берем. Терс көрүнүштөр дегенде? Эми Жаман мисалы Айба Братанды. Жок, ал эмес. Ал эмес. Андан башка. Башка бир сериал чыгып атат деп уктук. Жакында ал жакта кандай ролду аткарасыз? Жакында буюрса сериал чыгат, бир күн келет деген. Залкар продакшндыкы. Ал жакта ушундай эле терс карман болуп калды бирок. Кандай, Айба Братандайбы? Терс карман, бирок неме линия башкача кетет да. Чёрный. Чёрный болуп аткан. Бандит. Кайсы убактардан баштап көрө баштайбыз? Буюрса Орозондун ортосу же Орозондун аягына чыгып калат да. YouTube'га чыгат. Тартылып бүттү уже. Ооба, тартылып бүттү полностью. Тартылып бүткөн, көрүлгөн клиптерде уже кандай ролдор? Ал жакта жакшы бала болчумун. Спортсмен бала. Анан бир кызды жакшы көрүп, ага жетпей алган бала. Ошондой. Так, андан башка эмнеге кызыгасыз? Андан башка Кандай биз билбеген кандай өнөрлөрүң бар деп. Андан башка кандай десем, акынмын дебейм, бирок кээде чимелеп койгонду жакшы көрөм. 4 саптыктардан акырын ойлогон оюмду кээде ойлоносуң го. Ошол ойду эле чагылдырып коем да. Ыргылып жазып. Ыргылып жазып коем. Кээде башында өзүмчө эле токуп алам. Бир историяны токуп алып эле, жазып эле, сүрөттөп эле. Кыялыңыздагыбы? Кыялым эмес, кыялым деп айта албайм. Мындай эле. Фантазия деп коет го.
кээ бирлер аябай шаңдуу же болбосо өкүнүчтүү ырларды көбүрөөк жазышат, лирика там. Сиз кандай ырлар жазган жакшы көрөсүз? Меники билбейм, меники апа, атага болгон эме сүйүү. Негизи эле сүйүү, анан армандуу сүйүү да меникичи. Мен армандуу сүйүү. Билбейм, ошол тема элдерге батыраак өтөбү дейм да. Баары өзүн табат да, баары бирчи. Негизи өзүңүз армандуу сүйүүнү жашап көрдүңүз беле, мүмкүн ошол үчүн жакшы жазасыз ал темаларда. Билбейм. Армандуу сүйүү деп деле айта албайм. Анткени 23кө өзүм эмеле чыгып атам, 24кө бартам. Өтө деле армандуу сүйүү деп айтыш болбойт аны. Болгондур сүйүү. Так анчалык армандуу деп айта албайм. Кайсыл учурдан баштап ыр жаза баштадыңыз эле? Кайсыл учурдан таасирлендиңиз эле? Карантин. Карантинде эмне кыларымды билбей жатып калдым да. Баарыбыз эле жатып калдык го үйдө. Эмне кылсам? Же эшикке чыга албайсыңдармы, же балдарга жолуга албайсың, үйдөгүлөр чыгарбайт. Үйдө отур деп. Тамактанган эле чыгасың да, басып барып, ашканага барып тамак жейсиң, кайра келесиң. Ошентип жатканда эле бир күнү жазгым келип кетти да. Бир нерсе чимилеп көрбөймүн, балким менде эле бар чыгар деп. Бир серия жазып көрүп, жакшыдай сезилип кетти да. Анан апама барып көрсөттүм, апа, аны жаздым деп. Сезем апам жакшы. Могу жерин оңдоп кой деп айтты. Ошондо башталды да кызыгуум. Андан кийин заман деген укмуш бир теманы алып, анын алкагында иштепти. Мээм жетпей кеткен аягында. Көрсө ошо жазып атканда да теманы туура тыңдаш керек экен. Тең керек ошончо заманды тандап, каякта заманды көрөсүң? 23-дөймү болсоң, 22-де. Азыр сериалга бардым. Сериал бүттү. Ошондон кийин бир аз энсирип калды да, ошол жакчы. Кайра баштап жазайын деп ойлодуңуз. Негизи эле профессионалдуу түрдө жазып, өзүңүздүн китебиңизди чыгарып же ошондой сыяктуу ойлор барбы? Жок, андай ойлор жок. Чындыгында андай ойлор жок, бирок эгерде ырларым жакшы болсо, жагып калса элдерге. Анткени менин аккаунтум бар. Ал жакта стих ырларды киргизем да. Ал өзүнчө аккаунт. Если жага турган болсо, анда балким мен топ туруп эле бир кичинекей китепче кылып чыгарып коем. Өзүңүз үчүн эле? Ошол ырларыңыздан бирөөсүн эмес, бир экөөнү окуп бербейсизби? Азыр. Эми катуу сындагандар да чыкчу эле анан. Сиз профессионалдуу жазуучу эмессиз да? Профессионалдуу жазуучу эмесмин. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Деп туруп телефонду алып келе калса керек болот. Аз келем достор да кой. Ошол армандуу сүйүүңүздү окуп бериңизчи. Аябай кызыктырат экен, элди деп калдыңыз, значит аны көп эл көргөн. Негизи эле кайгылуу темалар бат өтүп кетет да. Кайгылуу темалар элдер өзүн көрөт, өзүн тааныйт дегендей. Могу бар экен. Эгер келсең, кетпес болчу кашымдан. Жанымдан да артык болчу асыл жан. Жүрөгүңдү жүрөгүмө ширетип, кое бербейм эч качан. Бул келечектеги сүйүүңүзгө арналган эме окшойт, э? Ошондой окшойт. Күтүп жүргөн окшойсуз. Же барбы? Жок. Чынын айтайын, жок туугандар. Жок, өзүм эле жүрөм. Жүрөгүм боштук. Бош, бош. Эч ким жок. Жараткан берген өмүр татыктуу сүргөн жакшы. Жаныңда жакшы чыкса, түбөлүк түгөй жакшы. Жокко да канааттанып жашайсың өмүр бою. Жамгырлуу түндө түнөр, бар болсо үйүң жакшы. Ушундай кыска ыйлар да. Жанагы темадан алыстап кеттик окшойт. Негизи эле сиздин келечектеги жубайыңыз же болбосо сүйлөшкөн кызыңыз кандай болушун каалайт элеңиз? Баарына кызыктырып турган суроо болуш керек азыр сиздин көрөрмандарыңызга. Эң биринчи эле ошол адептүү болсо дейм. Адептүү болсо, орду менен сүйлөсө, калп айтпаса, чынчыл болсо, мени сыйлаган адамдарымды сыйлап турса,
ошол жетиштүү го дейм. Мен сыйлаган, мен жакшы көргөн адамдарды сыйлап турса, түшүнүү менен караса, албетте эң биринчи очередь ошол болуп калат экен да. Себеби актерлордун профессиясын көп эле түшүнө бербейт да. Көп. Сиз актриса менен сүйлөшөт белеңиз? Актриса кыз менен аны түшүнүп сүйлөшкөнгө аракет кыласыз? Ооба. Болот, Негизи мен андай могу профессиянын ээси менен сүйлөшөм деген немем жок да, принцип. Жакштырып калсам любой менен сүйлөшөм. Сиздин соц тармактарда көрүп калдык да, үн менен чыгарып обондуу ырларды ырдаганыңызды да. Ал тармакка дагы кызыгасызбы? Жок, ал кээде эле ырдап коем. Кээде ырдап коем. Бир жолу отуруп эмне кылсам деп отурган. TikTok деген бар го. Ошол жака кирип туруп эле катуу чыгып атпады беле? Зымыран деген. Колумдан уста. Ошол кечке келе берди да мага дагычы, эме отметкалар келе берди да Instagramдан. Анан ошол угуп жүрүп калган эсим калыптыр. Жакшы угуп калып эле анан отуруп тартып көрбөйүнбү деп. Кыска эле ошол жерин эле ырдап туруп тартып киргизип койсом эле кетти да. Эртең менен эле Instagramда жүрүп, болсо мен TikTokко салганмын. TikToктон көчүрүп Instagramдарга салышып, жайылтып ишти да. Миң жумушуңду жакшы кылсаң деле, шындагындар баары бир болот да. Ошондуктан мен аларга көңүл бурбай калдым. Мага баары бир. Бизге бир ошол ырыңызды кайра ырдап берип коюңузчу, пожалуйста. Обону менен. Негизи мындай ырдагыңыз да келчү беле? Негизи ооба. Окуучулук кезде бир катуу эмгектенем, олуг болгом да. Себеби дегенде ошол кезде конкурстарга барып калдым. Конкурстарга ырдап барып, жана эсимде деген сыяктуу урларды ырдачумун. Жайдын бир гана толук кезинде барбы. Ошону ырдап көп жака катышып, ал жактан месталарды алып, дипломду алып келип эле ошол кезде катуу кызыккам. Бирок азыр деле кеч эмес да койду. Азыр деле ойлор бар, если жакшы балким жакшы мүмкүнчүлүк болсо, анан үнүм жакса элге. Ырдап көрүңүз да элдер сынап. Кыска эле жерин, ошол эле жерин ырдап берейин, жана киргизген. Бирок казакча бул, анан казакчаны ырдап атасың деп ташындап чыкпай калат да. Колумдан уста, ушам десең алыска, сезим зымыран, кулаштайды карышта. Ушул жерден эле. Рахмат. Чын эле үнүңүз сонун экен. Кыргызча дагы мүмкүн бир-эки ырдап бересизби? Конкурстарга бардым деп калбадыңызбы ошол? Ашыгым бегим ай, бегим ай, бегим ай. Асылым менин ай, менин ай, менин ай. Раймалың боюн сенин ай, сенин ай. Бегим ай, бегим ай, бегим ай, бегим ай. Карага көзүң менен кадала кабилет, жараладың садага кантейин көкүрөгүм эзиң ай. Калгандай бир мен үчүн жарала керемет, сезим берип мага да сен менин тереңиме жеттиң ай. Мен ырчы эмесмин достор, аны урушпагыла мени. Сизди аябай көп урушат окшойт да, улам эле айтат. Ооба, кээде ушинтишет, урушуп эле, ар ким өзүнүн жумушун кылса, андай кылса, мен кээде эле бул хобби. Кээде ырдап коем ошо каалаган мезгилде. Кээде жөн койсоңчу, эме эмне дейсиз? Чын жашооңо кийлигишип атат го. Эмне кылсаң ошонун баарына кийлигишет го. Эмне сүйлөп атасың, антип сүйлөбө да. Деген хейтерлер менен бирок кызыктуу экен да. Кызыктуу. Ооба, хейтерлер болсо, бул кызыктуу экен жашоо. Алар жок. Хейтерлериңиз көбөйсүн. Алар жок мындай. Сиз неме көп деле майнербейсиз, көңүлүңүз чөкпөйт ал. Жок. Көңүлүм чөгүп да койбойт. Кашым да койбойт да дейм. Акыркы сабак бүткөндөн кийин, тартылып бүткөндөн кийин көбүнчө айба братан деп жаш балдар өткөндө фанат
фан встречаңар дагы болду. Ал жакта дагы ошондой болуп жүрдү да. Айба братан дегендер көп болду. Анан ошол корккон жоксуздарбы? Мисалы, наоборот, сиздердин максат ал Айба братандай болбогула деген болчу. Сизди турап алды деген, сизди турап кетет деген коркунуч болгон жокпу? Негизи башында болгон мындай коркунуч. Биз аны ойлонгонбуз. Руслан Байкелди ойлонгон, ошол эле продюсерлер менен сүйлөшүп, кеңешип. Эми бирок муну көрсөтпөсө ким көрсөтөт да? Азыр көрсөтпөсө кийин ким көрсөтөт? Буга чейин көрсөтүлгөн эмес да бул. Ошон биз ишенем, чын жашоодогу нерсени тартып көрсөттүк да, чындыкты. Кээ бир ата энелер билчү да эмес да. Баласы кантип өсүп атат, мектепке жиберет, мектептен келет, көзгө алып эмне болгонун билбейт. Балким ушундай себептер менен аны көзгө алып атат. Сценарийди колго берип, таанышкыла каарманыңар менен дегенде. Ошондо окуп алып туруп эле мага жаккан бул. Мен айткам башынан эле. Башында жаман көрөсүңөр, бирок аягында ыйлайсыңар дегем да. Айбаны аяп. Ошондо эле ушундай таасир калтырган Айбанын образы. Сизди жылдыз оорусу менен ооруп калдым ошол сериалдан кийин дегендер болуп атабы же болгон жокпу? Жок, андай болгон жок. Көбүнчөсү андан кийин жылдыз оорусу бир аз болсо дагы жакындадыбы сизге же такыр андай алыссызбы? Мен негизи эле жек көрчүмүн жанагындай жылдыз болуп кеткенден кийин аны элди карабай калгандарды. Анткени мен болгон бир белгилүүнүн жанына барып ушундай кубануу менен барып тургандан кийин учурашайын десең карабай кеткен учурлар болгон да. Ошондон кийин жек көрүп калгам. Ошондой болбойм деп өзүмө сөз бергем. Анан мага көбүнчөсү айтышат жөнөкөй экенсиз деп. Жөнөкөй экенсиң деп. Өзүмө эч кандай жылдыз оорусу жабышкан да жок. Жабышпайт дагы деп үмүттөнөм. Сериалда брачке дейсиз го. Дагы эле ошентип атайсызбы? Брачкелер деп. Жок, сериалда брачке. Брачке. Ошентип брачке деп кыскартып алгам. Өзүнчө эме да, бул деле краска да. Өзүнүн бир изянды изюмду койчу эле, ошондой изюминкасы. Жашоодо эним дейм. Демек, брачке деген сөздү сиз айткан турбайсызбы? Негизи брачка деп эле кайрылыш керек беле? Ооба, анан брачке деп кодоруп алдык да биз. Өзүңүз. Ооба. Кеңешип отуруп, монтип эле айтып салбайм деп анан жана дегенди. Анан дагы Руслан Байке туруп, бир нерсе кошпойлу, давай бир мелкий бир деталь кошпойлу деп калды. Анан хорошо деп тартсам. Еще бир нерсе жетпей атты десем, мынакей деп. Ошентип отуруп анан алганбыз. Ошондой привычкаларыңыз бар? Жок, андай привычкам жок. Андан кийин могу көздү монтип сүйлөп жүрдүм го. Сериалда монткен моменттерим бар болчу. Бир көздү бирке жаап, анан кайра ача калып. Ушул эме болуп калыптыр, привычка болуп калыптыр. Наоборот, сериалдан жашоого. Үйгө барып эле ушинтип жүрөм. Анан бир маал эле атам көрүп алып, "Сага эмне болду көзүңө?" дейт. "Эмне ооруп атабы?" "Жок, эмне болуптур?" десем, "Жабылып калыптыр го" дейт. Ана привычка болуп калыптыр, сүртүп коесуң. Азыр уже жоголуп калды да. Ооба. Азыр кээде ойноп кетишим мүмкүн. Жүрүп. Кыялдарым негизи мындай жакшы кишинин образын эле аткаргым келип атат да. Нормальный бир баланынчы. Терс карман эмес. А то эки проекттен терс карман болуп кетти да. Анан ошол терс карман аткаргандан улам сизди өзүңүздү терс кабыл алган адамдар дагы көп болуш керек э? Ооба. Ооба. Азыр бар менден корккондар. Телевизордун артынан эле көрүп коркуп калгандар бар. Жаман зөөкүр мыкашы деп. Дагы келечекте кандай чоң пландарыңыз бар, кыялдарыңыз бар? Келечекте кыялдарым көп. Жеке эле Кыргызстандын ичинде эмес. Кыргызстандын четине чыккан. Балким кийинчерээк баары кыялдан башталат, анан баарына кыла алсаң болот да. Аракет болуш керек. Ошондуктан аракет кылам. За границу чыкканга, башка мамлекеттерден тартылганга. Кыялым ошол. Актер, мыкты актер болсом, ошого жараша жакшы адам болуп, ушундай изим калса депчи.